Достор, барыңыздарга салам. Кызыл квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Сиздер биздин каналды колдоо иретинде лайк басып жана ошону менен катар подписаться кнопкасын басып кетсеңиз болот. Алдын ала чоң рахмат. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бара жаткан талапкерлердин тизмесинен маданият жана шоу-бизнес өкүлдөрүн көрө аласыздар. Алардын катарында актер, акын, ырчы, режиссер дагы бар. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү басма сөз каражаттары жазып чыгышты. Парламенттик шайлоого ырчы Бекборбиев, Айпери Кубик кызы, актриса Гүлсина Чотонова дагы бар. Ал эми Темирлан Сманбеков эмгек сиңирген артист. Түндүк электр энергиясын колдонууда кубаттуулукка чектөө киргизди. Бул тууралуу аталган ачык акционердик коомдун маалымат кызматынан кабарлады. Билдирүүгө ылайык, бир фазалуу колдонуучуларга 5 киловаттык, ал эми 3 фазалууларга 10 киловаттык чектөө койду. Суу энергетикалык ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу үчүн жана жарыкты пайдалануудагы чектөөнү сактоо максатында бир фазалуу колдонуучулардын эсептегичтерине 5, 3 фазалууларга 10 киловаттык чек коюлду деп жазылат маалыматта. Буга байланыштуу аталган мекеме жарандарды электр жабдууларынын кубаттуулугун карап колдонууга жана үнөмдөөгө үндөгөн. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова 7 ноябрда 36 жашка толду. Ал бул ирет туулган күнүн өзгөчө өткөрүп жатканын айтат. Тагыраагы Назира Айтбекова ооруканада жатканын, жанында апасы, уулу бар экенин билдирди. Быйыл 36 жашка чыктым, мүчөлүү жашым. Буга чейин ушул туулган күнүмдү өзгөчө өткөрбөсөмбү деп сайрагам. Кудай берди окшойт тилекти. Азыр жанымда апам, балам бар, үчөөбүз белгилеп жатабыз, деди ал. Ал эми ден соолугу тууралуу сураганда Назира Айтбекова аллергиялык астмасы бар экенин айтат. Бул илдет мурдатан эле бар болчу. Бир аз сыркоолоп калгам. Чала була дарыланып жүрө бердим. Көрө окат деп суукта, съемкаларда, тоо таштарда жүрүп суого түшүп, дене табым жогорулап калганда гана жакындарым ооруканага алып келип жаткырышты. Дарыланып жатканыма 7 күн болду. Азыр абалым жакшы, дене табым калыбына келди. Аллергиялык астма жүрөккө берет. Жүрөгүмдү текшерүүдөн өткөрүштү, жыйынтыгы күтүлүүдө. 2-3 күндө ооруканадан чыгып калам, дейт Назира айым.